Суу сактагычта балык абдан азайып кетти. Себеп дегенде быйылдан үстүндө дагы суунун көлөмү эң төмөнкү деңгээлге түшүп, ошо буларга дагы балык уулап, балык кармап жегенге абдан чоң шарт түзүлүп калды да. 2023-жылдын 19-сентябрь күнү экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Талас регионалдык башкармалыгында жыйын болуп өттү. Анда Киров суу сактагычындагы кескин түрдө көбөйүп кеткен кара газдарды 2015-жылдын 15-мартындагы 143 токтомдун негизинде каз өрдөктөргө сезондук аңчылык кылуу чечими менен кара газдардын санын азайтуу боюнча комиссия түзүлдү. Бизде жыйын болду, комиссия түзүп, буга дейин биз өзүбүздүн министрликке жана Илимдер академиясынын биология институтуна жөнөткөн катыбызга жооп алганбыз. Өзүбүз ушул таласта чечим чыгарып, комиссия түзүп, өз жоопкерчилигибизге ала бергиле деп кат келген. Бул жерде бизде Киров суу сактагычындагы бакыламдар боюнча комиссия түзүлдү. Кара газ деп коебуз, алардын санын азайтуу боюнча. Бул кара газдын зыян алып келгендиги биздин Киров суу сактагычында суу кескин түрдө азайып кеткендиктен булар жамааты менен биз жайында санаганда 2,5 миң болгондуктан күнүнө булар 3 тоннадан 7 тоннага чейин балыктарды жеп кояткандыктан комиссия түзүп буга алдын ала чара көрүп биз дагы санын азайтууга аңоолоо эрежелерине киргизе атабыз. Белгилей кетсек, кара газдар байыралган аймактардагы бак-дарактарды кууратып, жаратылышка чоң зыян алып келүүдө. Бүгүнкү күндө Киров суу сактагычындагы балыктардын кескин түрдө азайышына себеп болууда.